Мына ушинтип өлкө башчысы Садыр Жапаровду Аксай айылынын кичинекей тургундары мамлекеттик гимнди ырдап тосуп алышты. 14-17 сентябрь күндөрү тажик аскерлеринин агрессиясынан улам Аксай айылындагы талкаланып өрттөлгөн айрым үйлөр бүгүн колдонууга берилип, ээлерине тапшырылып, үйлөрдүн сапатын президент өзү көрүп чыкты. 8 komnatlı mansardный domlarda mındayla qarab turgan bolчу, азыр эми бүгүн күнчөлүк карап жакшы болуп калды. Буюрса жакшы. Жакшы болсо болду. Жакшы. Канча балаң бар? 5 бала апам менен жашайт. 2 эркек, 3 кыз, а? 3 уул, 2 кыз. 3 уул, эркек. Жакшы. Бактылуу болсун. Жакшы. 5 баланын энеси Зубайда Эрдавлатованын үй бүлөсү да бүгүн жаңы үйүнө көчүп киришти. Тез убакытта жаңы үйгө кирип жашайбыз деп күткөн эмеспиз дейт үй кожойкеси. Бул жакта конок бөлмөсү. Бул конок бөлмө, гардеробная, кухня, анан жана детский, анан спальный, душевая кабиналар бүт бар. Шартка байланыштуу эми ушуга деле Кудайга шүгүр ушунчалык бүтүп калды. Эми калган кемчиликтерин ушу жер тынчып эле кетсе, жакшы болуп кетсе, заманыбыздагы акырындык менен кемчиликтерин толуктап алабыз деген үмүттө эле отурабыз. Зубайданын жолдошу аскер кызматкери болгондуктан үйдөн сырткарыда аларга мамлекет тарабынан ар тараптуу колдоолор болуп жатканын белгилеп, ал эми үйдүн сапаты канаттандырарлык деп айтышты. Толук болбосо да анча-мынча минусу бар, калган жери жакшы бүттү. Президентибиз өзү бүгүн биздин үйүбүзгө лично кирип көзү көрүп чыкты, кетти. Ошол жакшы, эми калгандагы анча-мынча эмелерин эртең усталар келип калган краскалар калды, ошо краскаларын бүтүрүп берсе. Өлкө башчысы учурда Аксай айылында 51 турак жайда курулуш иштери жүрүп жаткандыгы тууралуу маалымат алды. Бардык үйлөрдүн пайдубалын түптөө иштери бүткөрүлүп, 17 үйдүн дубалы, 5 үйдүн чатырын жабуу аяктады. 14 үйдө дубалдарын, ички ремонтун бүткөрүү иштери жүрүп жатат. Ушу бүгүн колдонууга берилди, киргизди биз уже жашай бергиле деген неме болду бизде. Прорабтын немесин тапшырды бизге үйдү. Толук бүтүппү? Үй толук бүттү. Бардык шарттарын көрүп чыктыңыздар, канааттандырабыз деп. Заманбап жакшы экен шарттары. Мисалы үчүн душу бар, немеси бар, туалети бар да, спальный баш 2 бөлөк. Мейманканасы чоң экен. Шундай, анан бышык кирпичтен салып берди, үстү плита. Мамлекет башчысы Капчыгай айылына барганда каргашалуу окуянын кесепетинен үйлөрдүн дээрлик баары талкаланганын, бүгүнкү күндө 75 үйдө курулуш иштери жүрүп жаткандыгы тууралуу маалымат берилди. Бардык үйлөрдүн пайдубалын түптөө курулуш иштери аяктады. 17 үйдүн дубалы бүткөрүлүп, 26 үйдүн плиталары орнотулууда. 31 үйдүн чатырын жабуу иштери аяктаган. Чаткалдан келгенбиз иштеп атабыз, баткен келип чек арада стройка кылып атабыз да. Курулуш кандай жүрүп атат? Курулуш акырын жүрүп атат, жакшы эле. Үйдү баштаганбыз, бүтөйүн деп койдук. Канча үйдү алгансыздар? Şu bir үйдү баштаганбыз, ушуну бүтөйүн деп атабыз да. Материалдар, курулуш материалдар жетиштүү, кемчилик жок. Убагында келип атат материалдар. Садыр Жапаров Аксай, Капчыгай айылдарындагы үйлөрдү көрүп чыккандан соң жергиликтүү эл менен жолукту. Мамлекет башчысы жолугушууда чек ара маселелерин жөнгө салуу чаралары тууралуу айтып берди. Жергиликтүү тургундардын ичүүчү таза суу менен камсыз кылуу, айылдардын инфратүзүмүн жакшыртуу, өндүрүштүк жана социалдык объектилерди куруу, жаштардын чет өлкөлөрдөгү эмгек миграциясы көйгөйлөрүн чечүү үчүн жумушчу орундарын түзүү боюнча суроолоруна жооп берди. Жигиттер ишиңер болсун. Саламдашып көрүшүп болайын. Саламдасаңар.
Şu ayın turgundары сатылмақ өте. Ayın turgundары, resmi жолдары өздері құрып атады. Оларды азыр мурун биринчи кийинирээк болуп калды. Азыр бүт ушундай материалдар киргизип атат. Биз сразу кургаткангачы. Бүт бар иштеп атат. Аксай Капчыгай айылдарынан соң президент Садыр Жапаров Миң-Өрүк жана Достук айылдарында үйлөрдү калыбына келтирүүнүн жүрүшү менен таанышты. Азыркы учурда Миң-Өрүк айылында 37 турак жайда курулуш иштери, анын 16сында үйдүн ички ремонтторун бүтүрүү иштери жүрүп, 10 үйдүн чатыры жабылды. Ал эми Достук айылында бардык 59 үйдүн пайдубалын түптөө аяктады. 4 үйдүн дубалы курулду, 36сында плиталар орнотулууда, 14 үйдүн чатырын жабуу иштери жүрүүдө. Мамлекет башчысы турак жайларды көрүп чыккандан кийин 2 айылдын тургундары менен жолугушту. Алар насыя алуу, атап айтканда пайызсыз насыя алууга мүмкүнчүлүк берүү, ирригациялык тармактарды өнүктүрүү, социалдык жеңилдиктер, ички жолдорду куруу жана социалдык объектилерди, айрыкча мектептерди куруу боюнча көйгөйлөрдү көтөрүштү. Курулуш иштерибиз жакшы жүрүп атат. Бирдей кетип атат да. Биз Достук эли, именно ушу Достук эли биз шаштырбайбыз. Себеби сиз өзү 2 айда бүтсүн деп талап койгонсуз. Эми үй бир бүтөт да, кайра эле салынбайт. Ошондуктан биз талапка ылайык кылып шашпай бүтүрөбүз. Мына кыш абасы келип атат. Кээде жамгыр болуп, кээде мындай болуп, усталарда кээде токтоп калат. Биз ого каршылыгыбыз жок. Мына элим дагы бардыгы эми шашпай бүтүрө берсин, жаңы жылдан киребиз. Жакшынакай болду. Азыр эми şu быйыл шунчалык түшүнүп отурамын. Элим биз жыгылып кетип атсак келип жөлөк болот экен. Кимиселер барсак койнуна ачып, кучагын ачып, үйгө киргиздирип, тамагын берип, кардыбызды тойгоздуруп, көнүбүздү көтөрүп, малдарын союп, балдар жаш балдарыбызга чейин кийим-кечектерин берип карап турду. Мен өтө кыргыз элиге ыраазымын. Сиз бизге президент болуп, элдин президенти деп атаккан сиздей эр жигит жүрөк сиздерге чоң рахмат, ыраазыбыз. Мындан бияка ишиңизге ийгилик каалаймын. Оорубаңыз, элиңиздин камын көрүп, дайым алга сүрүп кете бериңиз. Кыргыз элиме таасир кылабыз, рахмат. Кыргыз элибиздин биримдиgiге сөз жок. Ушундай биримдигибиз күч ала берсин. Сизге дагы мына үйлөрдү салып берип атасыз, үйлөр бүтүп атат, салып берип атасыз. Жолубуз бүтүп атат, суу чыгып атат. Терең ыраазычылык элдин ичинен, элдин атынан. Биздин элибиз сизди колдойбуз дайыма. Мындан ары дагы ушундай эл үчүн кылып аткан ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Садыр Жапаров мамлекеттин негизги максаттарынын бири карапайым элдин турмушун жакшыртуу экенин баса белгиледи. Бул үчүн зарыл болгон шарттардын бардыгы этап менен ишке ашат. Өз кезегинде жергиликтүү тургундар мамлекет башчысы Садыр Жапаровго жалпы аймакка көңүл буруп, алардын айылдарындагы калыбына келтирүү иштеринин жүрүшү менен жеке таанышканы үчүн ыраазычылык билдиришти. Ошону менен бирге алар Баткен облусуна өзгөчө макам берүү, аймактын өнүгүшүнө салым кошо баштаганын баса белгилешти.